Бул видео Ош облустук балдар ооруканасында тартылган. Тасмадагы орун жетишсиздигинен улам бейтаптар мекеменин кире беришинде жатканын көрүүгө болот. Бул жылы оорулардын саны жылдагыдан көп. Өзгөчө 1 жашка толо элек ымыркайлар күн сайын кайрылууда дешет дарыгерлер. 540 орунга ылайыкталган Ош облустук аралык балдар клиникасында бүгүнкү күндө 637 бейтап дарыланууда. Азыркы тапта дарыланып жаткан балдардын теңи сасык тумоого кабылгандар. Ал эми ар күнү түшкө чейин аталган ооруканада орун алган жарандардын көптүгүн мекеменин жетекчилиги балдарын коштоп келген коштоочулардын көптүгү менен түшүндүрүүдө. Мындан улам кошумча орундар да ачылды. Ооруканадагы ар бир бөлмөгө кошумча керебеттер киргизилген. Абал турукташкандан кийин бейтаптарды үй бүлөлүк дарыгерлер борборуна жөнөтүшүүдө. Коридорлорго койдук, игровой комнаталарга койдук. 3 кровать коюла турган жерге 4 кровать киргиздик. 2 кровать коюла турган жерге 3 кровать киргиздик. Ошентип 1 жашка чейинки балдарды отказ бербестен алардын оор акыбалына карап туруп жаткырууга мажбур болуп атабыз. Биздин ооруканада алыскы райондордон жана алыскы тоолуу райондордо баягы узкий специалисттер жок, оорулар бизге кайрылгандыктан биз аларды албай коюуга акыбыз жок да. Ошондуктан биз олорго ар дайым место камдап турушубуз керек. Мына акыркы күндөрү местолор жок. Абсолютно кичине абалы турукташкан оорулардын баардыгын чыгарып атабыз. Күз айларынын аягында сасык тумоо жана өпкөгө суук тийүү, күчөп жугуштуу ооруларды жуктуруп алгандардын саны артат. Дарыгерлердин айтымында бейтаптар көпчүлүк учурда оору өтүшүп кеткенден кийин гана ооруканаларга кайрылышат. Ал эми ооруканадагы бейтаптарды кабыл алуу үчүн орундардын жетишсиздиги негизги көйгөй болууда. Облустун аймагындагы райондук ооруканаларда кошумча орундар каралбагандыктан облустук ооруканада орундардын жетишсиздиги жаралууда. Мындан улам орундарды кеңейтүү үчүн жаңы оорукана куруу муктаждыгы бар дешет. Оорукана Ош облусунун аймагындагы 7 райондон сырткары Жалал Абад, Баткен областарында тейлейт. Эми мына элдин саны көбөйүп, рождаемость көбөйгөндөн кийин ооруканалардын санын да көбөйтсө жакшы болмок өкмөтчү. Себеби балдардын саны өсүп атат күндөн күнгө. Мурда 4 миллион калкка ылайыкташтырылып салган болсо, азыр 7 миллион болду. Ошого жаңы оорукана болсо, заманбап болсо, бизге дагы иштегенге дагы жеңил болмок, жаткан ата-энелерге дагы жакшы болмок да, условиясы болсо. Ал эми Ош шаардык жугуштуу оорулар ооруканасы да толду. Оорукана 180 орунга ылайыкталган болсо, учурда 267 бейтап бар. Чоңдордун 50 койкасын кыскартып, жаш балдар үчүн орун түзүлгөн. Кошумча дарыгерлер тартылып, күнү түнү бейтаптарды кабыл алууда. Жаш балдардын иммунитети күчтүү эмес болгондуктан айрым үй бүлөдөн 2-ден 3-төн кайрылып жаткандар да бар. Дарыгерлер жаш балдар үчүн үйдө санитардык нормалар сакталып, алдын алуу иштери жүргүзүлбөй жатканын айтышат. Жана вируска да балдарды текшерип атабыз да. Текшерип атканыбызда көбүнчө азыр жанагы 6 айга чейинки балдарда аденовирус, риновирус деген, парагрипп деген немелер чыгып атат. Өзгөчөлүгү мурда бир баладан бир вирус чыгып жүрсө, азыр быйыл кээинки балдардан 2-ден 3-төн вирус чыгып атат. Бул деген эмнени айтып атат? Балдардын иммунитети низкий деп атат да. Ошон үчүн баягы тез эле ооруп калып атышат. Азыр ар бир үй бүлөдөн 2-ден 3-төн жана пневмония болуп келгендер бар. Ошондой эле дарыгерлер жаш балдарда оорунун симптому аныкталгандан кийин мектеп, бала бакчаларга барбай туруусун эскертишүүдө. Балдардын иммунитети күчтүү болбогондуктан жугуу коркунучу жогору болууда. Гүлжан Ажиматова, Бектур Калыбек уулу, Ош шаары.